Бүгүн Кыргызстанда жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуу стартталды. Таңкы саат 8ден тарта башталган кабыл алууга абитуриенттер Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан 2020 чекит Edu чекит Gov чекит KG системасына катталып, каалаган адистик жана окуу жайына тапшыра алат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирип, онлайн кабыл алуу адам факторунун катыштыгын жоюп, биринчи кезекте пандемия учурунда болочок студенттердин коопсуздугун камсыздайт жана алардын жогорку окуу жайларда массалык топтолуусуна жол бербейт. Билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Абылкасымова сынакка катышуу үчүн өтүлмөлөрдү берүүнүн биринчи туру 20-22 июль, ал эми экинчи тур 27-29 июль жана үчүнчү туру 3-5 августта саат 14:00 чейин кабыл алынат. Ар бир тур аяктагандан кийин 3 күндүн ичинде кабыл алууга сунушталган абитуриенттер кайсыл жогорку окуу жайда окууну каалоосун тастыктоосу керектелет. Биринчи тур бүгүн башталды. 20 июльдан 27 июльгө чейин. Биздин абитуриенттер 20 июльдан 22 июлдун саат 2ге чейин алар өздөрүнүн каалаган адистиги боюнча каалаган окуу жайга катталышы керек. Андан кийин эртең 23 июлда бул ошол окуу жайды, ошол адисти тандап алдым деп ошону тастыкташ керек. Тастыктоо бул биринчиден алар өздөрүнүн паспортунун көчүрмөсүн, аттестаттын көчүрмөсүн ушул тиркеп, ошол системага тиркеп жогорку окуу жайларга жөнөтүш керек да. Бүгүн саат 14:00 чейин абитуриенттер талон каалаган окуу жайларын ыргытышты. Белгилей кетсек, бюджеттик орундар үчүн босого балл 110 жана контракттык негизге 105. Ал эми предметтик тесттин босого баллы 60-тан жогору болушу шарт. Билим берүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Абылкасымова онлайн кабыл алуу алгачкы жолу болуп жаткандыктан, бир учурда жалпы республикалык тестирлөөгө тапшырган 44 миңден ашуун бүтүрүүчүнүн 90% система менен колдонуп жаткандыктан көйгөйлөр пайда болгондугун, учурда ата-энелер тараптан кайрылуулар келип, министрлик адистери иш жүргүзүп жаткандыгын айтат. Аталган министрликтин өкүлү эң башкысы системаны туура пайдалануу керек дейт. Белгилей кетсек, түшүндүрүү иштери ата-энелерге дагы 1 июльдан тарта жүргүзүлүп келет. Бул система бул жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку окуу жайга кабыл алуу системасы да, абитуриент онлайн. Бирок ар бир окуу жайлардын өздөрүнүн сайты бар. Бул сайт боюнча дагы окуу жайлардан маалымат алса болот. Бул мисалы жанагы биздин колледждерди бүтүп, юриспруденцияны бүтүп, юридикалык эле окуу жайга, жогорку жайга тапшырышы мүмкүн да. Же болбосо биздин чет мамлекеттен келген чет элдик жарандарыбыз окуу жайларга тапшырышы мүмкүн да. Алар дагы ошол жогорку окуу жайлардын сайты аркылуу ошол жерден маалымат алышып, адистиктерин тандашып, ошол жерге өздөрүнүн паспортторун же болбосо өздөрүнүн жанагы документтерин, мектепти бүтүргөн жөнүндө документтерин, ошол көчүрмөсүн тиркеп, ошол сайт аркылуу жогорку окуу жайларга өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар да. Быйыл бюджеттик орундардын саны 5705 түзөт. Анын ичинен 150 орун медицина жана педагогика тармагы үчүн. Андан тышкары жогорку окуу жай жана айыл өкмөттүн сүйлөшүүсүнүн негизинде максаттуу орундар дагы бар. Ал эми 1-2 республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү конкурстан тышкары каалаган окуу жайларына тапшыра алышат. Ошондой эле чек арага жакын жайгашкан райондордун бүтүрүүчүлөрү үчүн былтырдан баштап 156 орун даярдалды. Мындан тышкары бюджеттик негизге чек арага жакын жайгашкан райондордун бүтүрүүчүлөрү үчүн былтырдан баштап 156 орун берилет. Ошондой эле 1-2 топтогу майып, кайырман статуска ээ. Аксы окуяларында жана 2010 жылдагы коогалаңда курман болгон баатырлардын балдарына дагы 100 орун ылайыкталган. Алардын баары үчүн бир талап бар. Ал окуу жайга тапшыра турчу абитуриенттин жалпы республикалык тестирлөөдө алган баллы босого упайынан жогору болушу шарт.